Құдай шүкір. Көп азап тартқан, көптен бері қабыл алынбаған мыйзам былтыр қабыл алынып, Надира Нарматова депутатқа чоң рахмат айтышымыз керек. Шуның чоң әрекетіменен, жана коомчулуктун әрекетіменен шу мыйзам қабыл алынды. Президентке де рахмат, дары қол қойды. Бирок бүгүнкү күнү бул мыйзам кандай иштеп атат? Менимче аткаруу бийлик аксап атат. Түшүнүктүү, жаңы мыйзам кандай чечишти мүмкүн билбегендер. Бул жерде айтат элем, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылыш керек. Себеп чет өлкөнүн акча баары келип атат. Баары көзөмөлгө алынбайт. Эгерде акчалардын бир бөлүгү түз келсе, алардын аттарына, уюмдарына, акчанын чоң бөлүгү жашыруун келет. Анчын элчилик аркылуу, же болбосо ушул мамлекеттен келгендерден, же болбосо ошол мамлекетке учуп барып, бирдеке семинар, конференция катышып келгендер аркылуу келет бул акча. Ошол үчүн бул акчаны биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Эгерде Кыргызстандын коопсуздугун ойлосок, мамлекеттүүлүктү ойлосок, себеп эгерде биз муну көзөмөлгө албасак, чет өлкөдө бизге каршы ниети жамандар көп, арам акчалары көп, Кыргызстанды көз карандуу кылабыз дегендер, багынтырабыз дегендер көп. Ушу акча көзөмөлгө алынбаса, ошол бейөкмөт уюмдар аркылуу, медиа аркылуу булар бизди багынтырганга аракет кылат. Ошондуктан бул мыйзамды иштетүү үчүн аткаруу бийлик катуу киришиш керек. Биринчиден, эгерде биз өзүбүздү коргой албасак, ким бизди коргойт? Ушул маселе туруш керек. Алар мамлекеттүүлүккө каршы чыгып атса, анан өз каалоосу менен тигил же бул митингди, акция, протестти өткөрүп атса, сөзсүз тиешелүү укук коргоо органдар текшериш керек. Анткени митинг өткөрөм деген, же жөнөкөй пикет өткөрөм деген уюмдар, же жеке инсандар сөзсүз мэрияларга кайрылыш керек. Мейли Бишкек болсун, мейли Ош болсун, мейли башка шаар болсун. Кайрылганда алар көрсөтөт. Ким ошол митингге жоопкерлүү? Анан канча адам катышат? Анан тартипти, жоопкерчилигин өзүнө алыш керек. Ошондо фамилиялар текшериш керек. Бул бизде чет өлкөлүк тыңчылар агенттери киреби, кирбейби? Экинчиден болсо, ошол уюмдардын каржы булагын текшериш керек. Бул акча эмнеге бөлүнгөн эле? Мүмкүн ал башка нерсе бөлүнгөндүр. Мисалы, майыптардын укугун коргоо боюнча бөлүнгөндүр. Же болбосо бир суу чыгарганы бөлүнгөндүр. Бирок аны митинг иштетүү бул мыйзамга каршы келет. Ошондуктан буну тиешелүү укук коргоо органдар текшериш керек. Экинчиден болсо, салык органдар. Булар текшербесе, анда өзүм билгеним билем, төрдү каяка өткүмө төр келем дегендер көбөйүп кетип атат. Акчаны алат, бирок калганды иштетет. Анын ичинде биз көрүп атабыз, ошол бейөкмөт уюмдардын ичиндеги жамаат да каршы чыгып атат. Андай жанжалдар биз көп эле учуратып атабыз. Өзүнүн ушу МПОнун жетекчисине каршы чыккандар, акчаны жеп койдуң, же болбосо башка максатка иштеттиң деп туруп, тубандарыңды ишке киргизип алдың деп туруп, буларды көзөмөлгө алыш керек. Акча каяка кетип атат? Бул салык инспекциянын чоң милдети. Мындан тышкары прокуратура, сот органдар эгерде ушундай арыз түшсө, токтоосуз мондай маселени караш керек. Ошо мыйзамга негизделип, ушу мыйзамга такап, сен мыйзамды бузуң деп, ушу акча жагынан мыйзам бузуулар болсо эскертүү. Эскертүүдөн кийин туп-туура сотко ашырып, ал уюмдарды жабыш керек. Болбосо кутулгандар көп болот. Мен үчүн муну айтып атам. Мына Америка Кошмо Штаттарды алайлы. Эң демократиялык мамлекет дейт. Сөз эркиндигин ушул бугуп атпайбы? Бүгүнкү күнү көрүп атпайбызбы? Ошол эле өздөрү каржылаган медиага, өздөрү каржылаган бейөкмөт уюмдарга каршы чыгып атпайбы? Трамп менен Илон Маск айткандай, бул дармоедтерди бекер багып атасыз деп атпайбы? Алар биздин акчабызды жеп, жыргап жүрүшөт деп туруп. Американын өзүндө озуктаса сөз эркиндигине, биз ким болуп калыппыз? Кыргызстан дагы жол эскертип кетейин. Биз сверхдержава эмеспиз, кичинекей мамлекетпиз. Эгерде өзүбүз коргой албасак, анда бизди эртең эле жеп коюшат. Акула майда балык жегендей. Ошондуктан Трамп менен Американын бийлиги, Европанын бийлиги азыр ушуну өздөрүнүн аракеттерин көрсөтүп атса, биз ал аракеттерди колдонушубуз керек. Мына бизге аны эзеп көрөлү. Мына Азаттык, эми ага караганда азыраак BBC, же болбосо башка Американын доошу деген радиолор. Булар мурдагыдай эле Америка жана Батыш Европадан каржыланып атат да. Экинчиден болсо, алар каржылаган бизде көз карандысызбын деген өздөрү көз каранды ошол акча бергендерге. Телевидение толтуруп кетпеди телеканалдар. Ол Next TV, Настоящее время жана ушул сыяктуулар. Буларды озутабаса, булар каалаганын берип атпайбы? Эгерде жөнөкөй калк булардын
технологиясын түшүнөм десе мен түшүндүрүп берейин. Буларды биринчи Кыргызстанга каршы иштетүү үчүн үйрөтөт. Ошол конференция, семинарлар чакырат, бир айдан ашып чакырат, анан үйрөтүшөт. Силер элдин ишениме кириш үчүн дейт, бир-эки материал жакшы чыгарып койгула, изилдегиле дейт. Мисалы бир коррупционерди же бир кылмышкер дейт. Болду ошону. Анан кийин бир ушу материал чыгаргандан кийин 20-30 материалды мамлекетке каршы чыгаргыла дейт. Ушу техника менен келип атат алар. Элде айтат, Азаттык чындыкты айтат. Чындыкты айтканымы бир жолу айтышы мүмкүн. Калгандары бүт баары чындыкка жатпайт. Жана ушундай башка жана next TV настоящее время алып көрсөк болот. Эгерде анализ этсең, баардыгы ушу чет өлкө кожоюндары ырын-ырдайт. Экинчиден болсо, Кудайга шүкүр, биз мусулманбыз. Ушу мен суроо берем да ушуларга ишенгендерге. Бир жолу мусулмандарды коргогон материалдарды ушу азаттыктан жана ушу сыяктуулардан көрдүңөрбү? Тескерисинче асылмай, жамандап жүрүшөт. Мына Палестина жөнүндө, же настоящее время, же next TV, же азаттык, же башка бирөө бир сөз айта алышкан жок. Тескерисинче ушу батыштын ырындап Американы колдойт, батыштын саясатын колдойт. Ушундай жыйынтык чыгарсак болот. Даже бир жөнөкөй мисал өзүгө тиешелүү. Тажикстан менен жана чегара чыр-чатак болгондо уялбай туруп Тажикстандыкыны туура деп коюшпадыбы бизикилер? Бизикилер дегеним эми бизикилер эмес го, ал Кыргызстанда иштеп аткан ошол Америкадан батыштан каржыланган медиалар. Ошондуктан бул жерде биз биринчи кезекте өзүбүздү ойлошубуз керек. Кийинме десе мына көрүп атабыз. Американын президенти, конгресси кыйла Кыргызстанды коркутту, ачык каттарды жазды конгрессмендер президентке. Силерди андай кылабыз, мындай кылабыз, эгерде ушундай мыйзамдар токтотпосоңор, МПлор каршы иштебесеңер, медиа каршы иштебесеңер, ушуна кылабыз деп туруп. Же болбосо Батыш Европа, Евросоюз, Европарламент канчалык кайрылуу билдирүү жасады Кыргызстанга каршы. Но Кудайга шүкүр, президент азамат экен, айтты токтогула. Силерде өзүңөрдө бейөкмөт уюмдар барбы? Өзүңөрдө көз карандысыз медиалар барбы? Бар. Силер эмне кыласыңар мыйзам бузганда? Биз аларды текшеребиз, керек болсо аларды жабабыз, кунтуктайбыз деп айтышты. Ошондон кийин президент айтпады, эмне үчүн бизге тыюу саласыңар деп. Мен да ушу суроону айткым келет да. Эмне үчүн ал өлкөлөрдө ушундай нерселер мүмкүн? Бейөкмөт уюмдар менен медиа каршы. Эмне үчүн Кыргызстанга келгенде эле алар каршы чыгып калат? Бул жерде бул чайкоочулук дейт, спекуляция деп коет. Ошондуктан бул жерде биз алданышыбыз керек эмес. Кыргызстан өзүбүзгө керек, башка бирөөгө керек эмес. Ошон үчүн биз өзүбүздү коргошубуз керек. Булар көз каранды. Тигил же бул маселе боюнча оюн айта алышпайт. Кожоюну, акча берген кожоюн эмнени айтса, эмнени буйрук берсе ошону айтат. Сен өзүң башка багытта айтып койсоң, аны сөз кыркып салат, же болбосо бербей коюшат, же болбосо жаман комментарий берип салышат. Ошондуктан аякта эч кандай сөз эркиндиги жок. Эгерде алардын ырын ырдасаң, сени толук берет. Эгерде бир сөз менен каршы чыксаң, сөзүң кыркып кесип салат. Ошондуктан бул жерде алданышыбыз керек эмес. Сөз эркиндиги аларда бир тараптуу. Эгерде кыргыздарда сөз эркиндиги ачык болгондо башка келем. Мына мен айтып кетет элем. Мурда азаттык керек эле. Качан? СССР учурунда. Мен Азамат Алтай менен Чолпон Байеков болуп үчөөбүз 1998 жылы Нью-Йоркто учураштык. Ал айтып берди. Эмне үчүн азаттык ошондо СССРге каршы, анын ичинде Кыргыз СССРине каршы саясат жүргүзүп аткан. Сөз эркиндиги жок эле дейт. Анан коммунисттик партия билгени кылчу эле дейт. Чындыкты айтыш үчүн биз СССРге, анын ичинде Кыргызстанга да кыргыз тилинде берчи элек дейт радио берилүүдө. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстан көз карандысыз мамлекет, СССР жок. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Каалганча мына канча телеканалдар бар, канча гезиттер бар, канча радиолор бар, канча блогерлер бар. Каалган эл жазып атат. Мына көрүп атабыз. Жакшы сөз, жаман сөз баарын интернетке чыгарышып атат, соц желилерге чыгарып атат. Ушул жерде азаттык эмне кереги бар? Мурдагыдай бизде мындай темир парда жок болсо, эгерде мурдагыдай коммунисттик партия бизди жетектебесе, эркин мамлекет болсо, эркин коом болсо, азаттыктын жана башкалардын эмне кереги бар? Мен түшүнөм, эгерде бизде диктатура болсо, ошондо азаттыктын жана башкалардын мүмкүн добушу бизге угулаттыр керектир эле. Но биякта эркин коом дегенден кийин, адамдардын укуктары, эркиндиктери сакталып атат дегенден кийин, азаттык деген ошондого кереги жок. Бул өзүнө актап бүттү. СССР тарагандан кийин ушул бүт баары жабылыш керек эле. Мисалы Прибалтикада ошо эмне кереги бар? Казакстанга эмне кереги бар? Мен ойлоп атам, булар азыр бир эле максат менен кармалып турат. Ушул Америка жана Батыш Европа бул Орусияга кошуп бизге каршы болуп атат. Анткени стратегиялык партнербиз деп атпайбызбы президенттер бири-бирине. ШОСтун ичиндебиз, ОДКБнын ичиндебиз. Ошондуктан Орусия менен кошо бизнес болуп кетип атат. Ошол үчүн бул чындыкты айтпаган, ушул бир тараптуу маалымат бергендер керек болуп атат буларга. Булардын максаты ушу Американын, Батыш Европанын союздашы эмес. Алар менен пикири келишпеген өлкөлөргө каршы иштөө. Акыры
ал жақта түстік революция жаратып, өздеріне қошу, өздеріне НАТО қош болса, Украина қошпайды байбы. Өздеріне қош болса да, үші біздің бағыттан шықпасын деп, ең башқы сөзім айтқанда, қожайын мен құл қатарында. Алар қожайын, біз құл болып берішіміз керек екен да, лаббай деп тұрышымыз керек екен да, анда біз барбайбыз. Ошондуктан бұл жерде Кыргызстандын саясаты көз карандысы болуш керек, жана медиага, бейөкмөт уюмдарга біз катуураак турушубуз керек. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына каршы чыкпаса, иштей берсин. Бирок чет өлкөнүн акча алып туруп, мамлекетке, элге тынчтыкка каршы иштеп атса, аларды биз жабышыбыз керек, жана керек болсо сотко жеткизип, сот аркылуу аларга чара көрүшүбүз керек. Идеянын кулу эмес. Идеяда бир багылган адамдар эмес. Булар акча кулдар десек болот. Эгерде бүгүнкү күнү батыштан башка бирөө, мисалы Орусия акчаны көбүрөөк төлөсө, ошол өтүп кетет. Булардын максаты эч кайда иштебей, ушу жамандап эле акча жаратса, өзүн бакса, то есть чөнтөк кулу, акча кулу десек болот буларды. Мен ойлойт элем, эгерде чыныгалар ушундай идеялаш болсо, анда өзүнүн программалары болуш керек эле. Мисалы Кыргызстандын расмий саясатына каршы алар өзүнүн программасын чыгарыш керек. Мына ушу жол менен өнүгүш керек деп. Булардын максаты эмне болот? Эптеп, кечирип койсун бул сөз үчүн, поктош. Ким болбосун поктош керек, Кыргызстанда болсо. Өздөрүнүн болсо, булар чаң тийгизбей, сөз тийгизбей, асманда периште учуп жүрүш керек. Ошондуктан буларга мен мисалы өзүм ишенбейм. Себеби буларды мен билем, Клопту да, жана Болотту да, жана башкаларды билем. Бейөкмөттөрдүн лидерлерин баарын билем. Булар менен канча чабышканбыз, канча спорлошконбуз. Мен булардын баарына таза суу алып чыккам. Ушундай эле балет экенсиң, таза суу чыккылачы деп туруп. Мына иштериңер балет экен деп туруп. Ошондуктан мен булар боюнча оюм өзгөрүлбөйт. Булар Кыргызстандын чыккынчылары. Мен элиме кайрылып кетем да, бардык нерсе салыштырганда билинет да. Мына мурдагы жылдарды, мурдагы саясий системаларды биз анализдесек, мына Акаевден баштап ушу күнгө чейин, салыштырсаңар, акыйкат чыгат буякта. Ким жакшы иштеп атат? Ким элге жаккан иштерди аткарып атат? Ким туңгуюктан Кыргызстанды чыгарып атат? Жана чечилбеген маселе ким чечип атат? Ушу суроого жооп берсе эле, дейт. Анда бүгүнкү бийликтин саясаты туура эле экен деп айтып калышат. Жок деп туруп, ушул салыштыруудан алыс болуп туруп, мурда туура эмес деген президенттер кошуп, азыркы да бийликти кошупшубай берсе, жакшы бир натыйжа чыкпайт. Ошондуктан биз кыргыздар биринчи кезекте салыштырууну үйрөнүшүбүз керек. Эгерде салыштыруу принципке өтсөк, бир эле президенттерге тиешелүү эмес. Мисалы азыр көп жерде район акимдери алмашып атат, ротация болуп атат. Аларды салыштырышыбыз керек. Өзүнүн кече кулунуз иштеди эле, азыр жаңы келген аким кандай иштеп атат, же губернаторлор, же министрлерди. Эгерде биз анализден алыс болсок, жана ушу эптеп эле бирөөнү жамандасак, анда өзгө баа койсок, бир 0 койсок болот да. Эгерде биз өзү инсан катарында, мындай Кыргызстан жаран катарында сезсек, анда биз анализдешип билишибиз керек. Жана туураны туура, туура эмес туураны айтышыбыз керек. Бирок жалаң эле каралып отуруп алсак, анда акыйкатсыздык болот, жана адилетсиздик болот. Ошон үчүн учур келгенде дайыма чындыкты айтып туруш керек, учур келгенде колдоп коюш керек. Бул жерде пахтакор десе да, жок, иш жакшы болуп атабы? Мактап коюш керек буякта. Себеби бул мурда болбогон иш. Мына бүгүнкү аймактарды карайлы. Кандай сонун иштер болуп атат. Мына кече Үзгөндө стадион ачылды, Айнек көпүрө ачылды. Өзгөн. Бул Ош эмес, Жалал Абад эмес, Бишкек эмес, бир райондун центри. Ушу 50ден ашык райондун бир центрде ушундай иштер болуп атат. Мен кече Ак Талаага барып келдим. Жолдор укмуш курулуп атат. Асфальт жолдор Ысык көлдө, Нарында. Эми муну көрбөгөн адам анда билбейм, көр болуш керек. Уккан адам, эми кулак укпаган болуш керек. Ошондуктан бар нерсени бар деш керек. Эгерде сындай турган болсо сындашыбыз керек. Но жөн эле курук асылмай токтотушубуз керек. Эгерде сен бир саясатты жактырбасаң, анда жөн эле шыбабай айтышың керек. Мына мындай болуш керек эле. Мага жол менен келсек жакшы болот эле десе, мен ойлойм бийликте кулак салат эле деп.